Buzul işlerini alıp barımız Oşonu biz sonuçlanızlarda biz oşolar barın alıp verip alalım. Yok kananan aksı hoş gerekti. Aksı olsa degen olur. Komisyona gelir. Hazır bularda oşonda dokument yok bolot. Çok oldu ana. Gösür olmadı başta. Al başka dokument bolot da. Varsa alsın. Men özüm деле көрсөтүрөм ал катты силер. Ал жашыл эчесиз. Бул бузууга берилген кат эмес ал. Ал ошо бул кайсы орган менен кандай мыйзам чегинде бузууну канча жүргүзсө болот деген ал талап. Мачам. Талап гана берген. Эң түшүнүктүү. Түшүнүктүү болдубу? Не ол интел бересиңерби? Беребиз. Бир өрбөйбүз. Эмаком да, Эмаком о. Фон не коелу атыл. Не коелу не деле. Вот шерде. Өзүңөргө карап көрүп да. Оператор ыңгайлуу болсун. Биринчи операторлор бакып атына. Не жауап нерге? Адыл сен бул жакка отуруп. Адыл сен бул жакка отур. Бул жакка. Сиз бул жакка отуруңуз эми. Анан эми байке. Бул жакка отур, бул жакка карап. Бул далтырак кулаган, далтырак калды, далтырак. Дагы. Азыр эми сиздердин уруксат кагазыңызга турган. Уруксат кагазыңыздар барбы? Сиздердин түзүлгөндө азыр жокко чыгарылат да. Азыр төмө чыгардык. Бузуардан алдын. Ал ошонун негизинде жолго тиешелүү органдардын баарынан уруксаттарды алып, анан бул жерде бузуп алып кеткен. Анан кийинки этапка өтөйүн десе эле уруксат жок ушундай болду. Туруп калды. Негизинен ушундай документтик иш кагыздарды даярдоодо жөнүнө даярдалганбы же дагы бир кошумча бир көңүл алып акча бердиңерби? Андай эч кандай нерсе болгон эмес. Жөнүнө өзүнүн документ кагаздарын алып келип пресс-конференцияда архитектуранын уруксат кагазы бар эле, бар деп айттыңыз да, так айттыңыз. Бул так айттым мен. Себеби бул сноска кеткен нерсе. Сноска кеткен нерсе аны бузууга айда жок бузуш керек. Ошонун негизинде бул талаптарын коюп берген. Мисалы, ГАИдан уруксат алыш керек, КАМАЗдын жол менен баш керек деп чечиш керек деген нерсе. Кайсы маалда түнкү саат мындай бирактен коюп берген да. Анан алып чыгып кетишиңер керек. Экотех болуш керек, ал жерде коопсуздук сакташ керек деген. Биз ошол коопсуздуктарды сактап, анан бузуу алып чыгып кеткен. Мисалы, азыр бизде ошо бузуу алып чыгып кетип жатканда, биздин мыйзам бузуу болгондон, ошол боюнча иш болот эле. Ал жөнүндө сөз болбойт. Сен мындай алып чыгып кеткен, булар берген негизинде эле бузуу алып чыгып кеткен. Менде бир суроо бар да. Азыр эми жанагы проект боюнча 8 кабат бүтүш керек эле, жанагы бүкөт эмеге туура келип калган үчүн азыр кайра 4 кабатка эгер проект долбоор тура келсе карап атат да. Азыр бул 249-үйдө ошо сунуштап атышат атпайбы? Эми мына бурушун кандай болот? Долбоор кайра өзгөртөсүңөрбү? Бул жактарга кошо эме алып бересиңерби эгер мүмкүнчүлүктөр болгон болсо? Себеби азыр силерде жалпы 50ге жакын тургундар силердин үмүткө күтүп турат да. Ийгиси кандай болот? Булар ошончо калып кетпейби кандай? Азыр бул боюнча алып келет деп эч кандай эмебиз жок. Кудай буйрса, мына жакын күндө чечилип калса. Азыр ошо архитектура башкармалыгында так айтылган жок да. Кандай болот, эмне болот, канча этаж курулат, айтканда ошо боюнча кетет. Эми ушул азыркы күндө чечилип калса көрөбүз. Жок, чечилсе силер долбооруңарды өзгөртүп, проект өзгөртө аласыңарбы? Өзгөртө алабыз. Негизинен архитектурадан баягы уруксат кагыздарды алып атканда шаардын кен планы эске алынганбы? Ошондо архитектура айткан да, мынча кабат болуш керек деп, ошондо долбоор түзүш керек эле. Мисалы биз биринчи этап ошо бузуу болгон, снос болгон. Экинчи этабына өткөндө ушул маселе келип чыгып коёбуз. Ошо жеткичекте ушул маселе келип чыгат. Демек, ол ген планга келгиче эле? Ген планга келгиче эле биз архитектурага жолдо ушундай кылсак, силер инфраструктурага башыңар керек, инфраструктура ушундай министрге кирип калган, зонасына кирип калат. Ал жерде ошол уруксат берсе, анан биз долбоорлоо иштерин баштайбыз дешет. Негизинен ошо ген пландын негизинде баардык эреже шарттар каралып туруп анан кийин уруксат берилет да. Ал силер эмне үчүн уруксат кагаздарды башында даярдабай туруп, могул жерде сносты баштадыңыздар? Мындай болгондо, ген пландын негизинде баардык нерсе ген план бекитилген. Бирок ошонун ичинде концепция деген иштер чыга элек. Азыркы күндө аягына чыга элек. Аягына чыкса мындай маселе келип чыкмаган эмес.
Адыл эме болот, силер болду бүттү. Мага ошо жана конкретно айтып калат, элдин үмүтүн акчасы эмес калбайт дегенде чын мага силерге нормаль конкретно болгон. Biz elin ümitini aktayız, biz kança ruhsat verse misal ошол жерде курабыз, аягына чыгабыз. Бул жерде 100ден артык жашоочу калып кетпейт. Мамлекет ойлобосо да биз ойлоп, ошо элге кадимгидей курулушту куруп жасап беребиз. Эмеси боюнча канча мөөнөттө бүтүш керек эле? Мөөнөттүн өзү 2020 койгонбуз, 2020. Эми ошо мына чечилип калса, ого жетпей эле соолун өздөтүп турабыз. Кечик отпай, жумуш Эми ошо кечик отпайбы ошо. Ал иштерди рұқсат берилбегенине байланыштуу. канча сотчу? 12. Мен 26. Проект канча? Проект боюнча мен азыр айтамын. Канча пакет? Ал аны да айтамын. Канча калат? Аны да айтамын. Болгону 12 гана сот экен. Болгону ошо азыр Емком холдинг курулуш компаниясы. Келет дедиңиз эле эмне келбеди го эке? Прямой эфирге айтып attım da. Bitçiler geldi. Neremesi келбей калды. Başlavaç içinde. Normal alıyor. Assalamualaikum. Урматтуу достор, азыр Eller ушул жерде эле жүрүшөт. Eller азыр элден да биз көп болуп кетип атат. журналисттердин арасында бултасыңар. Жок, элдер жүрөт ушул жерде. элдер ушул жерде эле. Элдер жамгырда машиналарда отурушат. Бизге журналисттердин арасында чыккандай болуп калды. Мынжаланып Elder. Журналисттер байтам эркен. Элдерди өткөрүп бергилечи балдар. Урматтуу достор, азыр бул жерде Сулайман тоонун жашыл зонасына кирген жердеги курулуштун токтоосуна нааразы болгон тургундардын абалын жеринен табыш үчүн Ош шаарынын вице-мэрлери келген. Биздин талабыбыз эми мына бул ушул жерди инвесторго бергенбиз. Аябай коркунучтуу акыбалда жашап атканбыз. Аварийный болгон, бизге канча жолу чыгарылсын деген эмелер келген, МЧСтен. Анан акыркы биз мэрияга барганбыз, баарын курсы дела билесиздер. Ошока баргандан кийин айткан экен, жакшы инвестор тапкыла дагы азыр өк маселеге салып бере албайт. Ошонун келишиминде силерге салып берсин деген. Акыркы о келди, бу келди унабады. Эмком келип биздин битибизге туура келди. Бизге ушу квадрат метрине кошуп берди, акчаларыбыздын төлөмдөрүн азайтып берди, эми силерге жардамыбыз болсун деп. Ушундай болуп ушу үй курулуп атканда эми токтотулсун, берге салынбасын деген үйлөр түшатканда биз ошого нааразы болуп ортого кайрылып атабыз. Бул эмне себептен болуп атат? Ошон үчүн сиздер бизге жардам бериңиздер, жардам бергениңизди суранабыз. Ошол биздин талаптарыбыз ошол. Эмкомдун өкүлү барбы? Мына юрист бар. Сүйүн экен. Сүйүн кел. Sizde Emakом өкүлү? Ооба. Sizde эмне маселе болуп атат? Бизде маселе ушу азыркы күндө мына жашоочулар бизди аябай баана кылат, эми бул жерди баштап бузуп алганга байланыштуу ошону тездетишибиз керек болот, ошол маселе. Siz bilesizdir mi bu buferin zonuna girgen? Буферный зона экенин билем о. Nege başladı sen? Эмнеге башталган себеби бул жерде элдер арасы менен кайрылды. Siz sıra mesele odası, emniyege başladыңар. Emni üçün biz şuna аварийный ahvalda yaşaşımız gerek. Sizge вопрос. Siz sonun үйde yaşayısınız, iki etaş үйde. Sonun başlardan sürüyorsunuz, sonun үйde yaşayısınız. Ay elbir yaşıyorsun, göy nege buzdыңар? Бұл жерде emni adamlar yaşap avariya olup, cektire ölüp kalış gerekti. Bir öcelim ölgünde gana kayırlasыңар mı? Bizlerge uşu вопрос. Siz özünüzü tanıştırınız, sizin kim ekeniğinizi bilmeyiz. Benim вопросuma siz cevap verin. Emni şunu buzdunuzlar demek. Бұл аварийный yapmazda üy oldu. Жақшы білесіңіз. Аварийный yapmazda üy oldu. Болса biz sizden үйіңізге барайлық 26 адам. Бала чақауыз менен 100-дей олып кетесіз. Батыр аласыз ба? Бағаласыз ба сіз бізде? Біз емне Қырғызстандан өгей балдарыбыз ба? Андай вопросты бербеңіз. Сіз ким болып іштейсіз? Өзіңізді таныстырыңыздағы жақшыла вопросыңызға жауап беріңіз. Фамилиям Азимов. Жасурман, я ушар вице-мэром. Onu önümüzde barışımız gerek. Именно что құрылыстардан істелеймін мен.
Buna kampanya sizlerge kelgenden burun bu kampanyanın öküldörü bilet de şu bir buferni zonanı. Bravo. Siz bilgensiz de. Bilgen emesiz. Buferni zonanı buzgandan Sizler elde zaburdanı bizgen sizler boğatasınlar da. Elde biz tal beremiz. Kuruluş toktop kaldı degenden geldik. Kaçanga çeyin kvartira tutar yaşayız. Bunlar bizi böyle onlardan alacak. Bir uz Yok bunlar Biz gel otarız. Niye Biz zorlaga girgen adamlardı karavay koyuş gerek mi? Ölü otağı, kalı otağı, yer tükürgende жердің takında kalk getiş gerek mi? Bugün biz oradaki adamlar adam emek mi? Неге ошондой көйгөйдү чечпейсиң? Сен айтканда сен неге салып атасың? Неге бизде деген суроону коесуң? Biz bol balдар menен да Ана кичине поддержка берип койсоң. Неге калганбыз? Архитектура Инвестициялык компания салдырган акыбалы жок деген болмаганбызда. Эмне мана неге буздуңар? Неге салдыңар? Biz hazır болгон 5 адам келдик. Sizlerden birinci suranıp жергиликтүү бийликке кайрылайлы. Балким ушул адамдар бизге окшогондорго жардам берер деп келдик. Суранып атабыз. Мына телевидение аркылуу муну бир угуп коюң. Эгер буферный зонада жашаган адамдар адам катарына кирбей, өлсө өлүп калсын, буларды карабайбыз деген сунушту кое турган болсоңуздар, биз анда пут жете турган жерге жетебиз. ОБСге чейин кайрылабыз. Мунузда токтобойбуз. Качанга чейин квартирада жашап, самтырап жүрө берет. Как өгөй балдардай. Siz ушуну өзүңүзгө бериңчи, менин ордума коюңчу, же бунун ордуна коюң, мына инвалидтин ордуна коюң. Мындай, мен жооп берейин, мен дагы ошонун вице-мэрмин. Бул Жасур Махмудович жаңы келген вице-мэр. Мен бурдатан бери иштейм. Сиз мына эжебет келген мага. Ушундай аварийный состоянияда келген. Ошону жооп берейин десем, башка өтүп кеттиңер да. Мен башынан баштап келаттым. Кечирим сурайм. Биринчиден, бул Эмеком сиздер менен договор түзгөндөн кийин иш кагаздарын бүтүрүш керек. Иш кагаздарын архитектурадан, тийиштүү мэриядан бардыгын бүтүргөндөн кийин анан иш башташ. Мыйзам бар да. Бардыгы өзүнүн очеретинде кетиш керек да. Булар азыр бүгүнкү күндө кандай кылып атат? Силер менен договор түзүп туруп, иш кагаздарын бүтүрбөй эле баштап алып атат да. Ошол эле болуп атат маселе бу жердечи. Мен сизге бир вопрос. Анан буферный зонада турабы турбайбы аны аныктайбыз. Пока. Анан албетте силерге керек. Сиздер дагы коптонуп аткан мемеңер бар. Себеби сиздер үйсүз калып кетесиздер, бул үй бүтпөй калса. Биз түшүнүп эле турабыз. Силерди көчөгө таштабайбыз биз эч качан. Биз просто азыр иш кагаздарын бардыгын бүтүрүп алайлы, бардыгын мыйзам чегине алып келип алайлы, анан кийин үйдү баштай беребиз. Сиздерде эч проблема жок. Сиздерди бүтүрүп берет. Hiç koptonda kılar. Sizlerden göçürüp koyup sizler je үйдөн жок, же башкадан жок албайсыздар. Телевидение айтат па токтотулду, стройка башталбасын деп. Жок, карасаңыз убактылуу токтогон бизге берип болуп атпайбы? Мыйзам бар да. Бардык нерсе мыйзам чегинде кетиш керек. Айтып атпайм, булардын иш кагаздары толук бүтө эле келе башталган да. Толук бүтө эле. Эми турпуңуздар, бир суроо. Эгерде булардын мына юрист турат, Эмекомдун юрист турат. Эгерде булар иш кагаздарын толук бүтүрбөй туруп, уруксатты ким берди буяка бузганга? Бирөөнүн үйүн бар эле огородуна кирип туруп, бирөөнүн зымын же болбосо бир стойкасын үзүп көр, попробуй. Эч нерсе кыла албайсың. Бирөөнүн зонасына кире албайсың. Сиздердин уруксатыңыздар жок. Архитектуранын уруксаты жок, газдын уруксаты жок. Эмне үчүн бул үйдү бузганга уруксат бердиңиздер? Эмеком компаниясы менен келишим түзгөнүңүздү баарыңыздар билесиздер. Прекрасно. Токтотуп тургула. Биринчи документти турлагыла. Анан уруксат бересиздер. Раз үй бузулдубу, раз курулуш керек. Бузулганга уруксат бердиби? Курганга да уруксат беришиңерди ойлошуңар керек. Эмекомдун өкүлү. Сиздердин кайсы иш кагазыңыздар? Биз мындайда иш кагаз бул абалга жетип бул өзүбүз деле жакшы билет экенсиз. Бул бузулуш керек деген токтоп чыккан. Бузулду дейли. Эми ошол боюнча эле турат азырчы мындай айткандачы. Ошо буну биз бузбасак эч ким бузбайт эле. Дагы 4-5 мей алмашат эле бугачы. Ачыгын айткандачы, адамдар жашап ушул жерде мисалы 40 үй бүлө бирдеке өлүп калса ким жооп берет эле? Эч ким жооп бербейт эле. Бизлер жооп бербейт эле. Негизи булар арызданып, булар даже президент бул жерде губернатор болуп турган мезгилде арызданып жүрүшкөн. Ошол арыздардан бери бар. Сизге башка суроону бердим, сиз башка нерсеге өттүңүз. Кайсы иш кагаздарыңыз бүтүнчө бүтө элек? Ошону жооп. Азыр иш кагаздарды алайлы десек,
ПДП иштеле экен, концепция иштеле экен. Доказа бүтөлөк үчүн ошол боюнча токтоп турат. Иштесе даяр жок. Иштеге жок. Ошо суроодо берип атам. Кандай документ основание? Основания бузган деген снос болуп токтом чыккан 2008-жылы. Ошонун негизинде биз буздук. Токтом чыккан, МЧСтен чыккан. Снос деп чыккан. МЧСке барсаңыздар 2008-ден бери снос берилген. Buzulsun, жылда келет, жылда эмес ар ай сайын келет, чыккыла. Буларды чыгарып ишкен Силер калсаңар биз жол беребейбиз, чыккыла деп колубузга ар бир жашоочуга берип жүргөн. Ошондо Бизде башкасы деп айла жок деген, Туруптур, ошонтип берип жүргөн. Ошондо Сностун негизинде МЧС берген. канча Сностун негизинде үйдү бузду бүгүндө. Эми ким путтозуп атат? Эмне үчүн Эмекомдун үстүнөн арыз таштап атат? Ким таштап атат? Бизге түшүнбөй атабыз. Мен жооп берейин сизге. Можно? Да. Мен мына шаар куруу бөлүмүнүн башчысы, ош шаарынын мэриясында. Мен танысыңар барып. Мына биринчи год силердин баягы аварийный болуп, бывший обшивка, астында кимдин магазиндери бар эле, бир жерден аттарды атабай эле коеюн. Баардыгын билем мен. Турайт атам мен. Мен жаштанып турам. Бүгүн мен архитектор менен сүйлөштүм, главный архитектор менен. Не болуп атат? Күн сайын кечеде журналисттер чыккан, Минкультурадан чыгып атат, башкасы чыгып атат. Ушул жерде буферный зонада незаконный здание курулуп атат депчи. Биринчиден ушул аварийный үйдү биз жок кыла албайбыз, жергиликтүү бийлик. Ушул силер Мегаком менен договор түзгөнгөндө биз сүйүнбөбүз, биринчисинде бузулуштарына көрүп улуп туруңуздар дагы. Эми биз баягындай мыйзамдуу мамлекет Кыргызстан. Биздин мамлекетте определенный закондар бар, строительный нормалар бар, правилалар бар. Башка мыйзамдар бар. Ушу мыйзамдын чегинде иш алып барышыбыз керек. Бүгүн архитектор менен сүйлөшсөм, Эмеком компаниясы 349 дом кайсыл дом? Ушул домду кошуп силер алабыз деп туруп, эскизный проект ушуну түзүп туурабы? Биякта представитель ошол проект архитектурага алып келген экенсиңер. Ушундай үй салабыз деп. Архитектор дагы бул нерсени колдоп, ушунча эски үйлөр кетип барат. Всё деп туруп буларга керектүү документтерди алып келгиле, керектүү коркундуларды деп буларга тапшырма берген экен. Ал жерде обязательно баягы Минкультуранын коркундусу, буферный зонага кирип калгандыгына байланыштуу. Дагы башка коркундуларды алып кел дегенде, бирок бүгүнкү чейин ал коркундулар архитектурага келбей эле мына өткөндө котлованы казыла баштаптыр, бул үйдүн астында баягындай подушкасы куюла баштаптыр. Ошол моментте бизге Минкультурадан чыгып элдер жалп кылганынан биз Эмеком компаниясы менен сүйлөштүк турабыз. Приостановите пока. Токтотуп, ошол боюнча токтоп турат. Бир жолу токтотуп, биз талкылап бузган деген жок. Токтоткула дагы болгону котлованы казган экен. Барып ошо Минкультурадан уруксатыңарды алып келгиле деп буларга айттык, түшүндүрүп, мэрияга чакырып, сүйлөшүп, мындай мыйзам бузуулар болуп атат экен, Минкультура чыгып атат, аяк чыгып атат, без разрешения баштапкылар токтоткула буну деп туруп токтоттурдук. Кече дагы бир бузуулар кодекси боюнча атайын комиссия келип, комиссия түзүп кетти. Баягы мыйзам чегинде биз дагы ал ишти алып барышыбыз керек экен. Бирок биз түшүнүп атабыз, что аварийный үйдү булар алып, ушунун ордуна үй салыш бул аябай кыйын нерсе. Мен билем да. Ош шаарында биринчилерден болду. Форцет 128 деген бар, ол ремонт техникада. Ошол жерде бир ушундай акчаны алып коюп үй салган. Ызы-чузу до сих пор бүтөлөктө. Бул балдарга мындай рахмат, биринчиден ушул нерсеге келип силердин менен үйүңөр жаңы болуп калсын, башка болсун деп кылып аткан. Бул верный зона боюнча айтып кетейин. Бүгүнкү күндө шаарыбыздын ген планы 2016-жылы бекитилген. Бүгүнкү күндө детальный планировка деген бар. Деталдык пландоо шарттары. Ушунус иштелип атат. Кече Бишкектен атайын ушу разработчиктерди чакырдык бул жерге. Государственный проектный институт, Кыргыз реставрация деген, ошо Кыргыз реставрация деген ушул нерселерге жооп берет экен буферный зонага. Анан биздин шаардык кеңештин депутаттары кайрылыштыларга ушу силердин ушу буферный зонаны аябай чоң кылып коюпсуңар деп өзү шаарыбызда жер тилкеси биринчи проблема шаарда жер тилкеси. Аз бизде. Жок почти. Байыркы шаарыбыз. Ошон үчүн алар кайрылышты ушу буферный зонаны аябай чоң кылып коюпсуңар деп. Мол жагы буферный зона мына Акбура менен экен. Наркы жагы баягы интернациональный көчө барго. Интернациональный көчөсү баягы городской больницанын аркасынан чыгып кеткен. Мол жагы оны Шайттөөдө светофор барго.
Ошол жерден бул жерге зона болуп калды. Шаардын баары эле бул жерге зонага кирип калып турганда определенный точкаларды иштеш боюнча алар бир сунуш киргизебиз деп ЮНЕСКОны представитель. Бул ЮНЕСКОнун коргоо зонасында буферный зона деген. Определенный зоналарга мисалы основной меймандар келетканда оны немеден кирет? Обл больницадан келетканда тол көрүнүш керек экен. Дагы бир определенный частьтардан меймандар келгенде башка тол көрүнүп туруш керек экен да. Ушунун бир жолдору бар экен. Ушул боюнча разработка кылып туруп бизге сунуш беребиз деп туруп 2 айлык мөөнөт берди. Вот сураныш. Мисалы Акбуранын да коргоо зонасы бар 50 метрде. Бирок илгери ошол положение кабыл алганга чейин салынып калган үйлөр дагы бар. Бир 700дөн ашып өткөндө аны дагы эсептеп чыгып. Енді бір сұрау берейін. Жоқ, ушул үйді бузулганына мына жакында 6 айдын жүзү болду уже. Ушулга чейин ушу карапайым элдердин көйгөйүн эртараак чечип, жергиликтүү бийликтер сиздер ошол азыркы айтып аткан ким тиешелүү болсо ошолорго кайрылып, эрталап кездешсе болбой беле. 6 ай болуп атат. Эми дагы 2 айга чейин 2 ай созуп атасыздар. Мен ушул үй боюнча жалган айтып 2-3 жыл жүргөм, туурабы? Эми ошо баягы дагы бир айтып кеттим мен. Адамдардын аты өзүн көргөзбөй эле коет. Канча аракет кылган ушул жерде ошо башка үй салыш үчүн десек 90% макул болсо да 10% макул болбойт. Неге макул болбогондору башка бардыр жакшы. Мен кайталатпагыла. Биз аракет кылып жүрүп вот молодцы, имеком компаниясы вакытында келишимде түзүптүр. Азыр чыдап тургула деп атам. Азыр бияк бары ошо мин культурадан разрешение алып, архитектурадан разрешение алгандан кийин курулуш иштери башталат. Эгер этажнысын карайттырып, азайтып. Алтынбек мени кара. Байке сиз 2 ай дейсиз, уже 6 ай. Мен 2 айда аткан жокмун. Мен угуп турум. Бизде уже просто баягы карап беребиз деди. Бу верный зонаны карап беребиз дешти да. Ошон үчүн сиздер Эмеком компаниясы мин культурага баргыла. Угуп турсаңыздар, бул жерде заказчик Эмеком компаниясы. Мэрия болгондо биз жооп беребиз. Эмеком компаниясынын представителин айтып атам. Мин культура менен барып сүйлөшүп, бай этаждары бар, бул этаждары сал пасыраак болсо болот, башкасы үчүн өзүнүн нормалары бар бул. Ошону барып туруп сүйлөшүп көргүлө. Сүйлөшүп, мына кече айтып атпаймынбы? Кыргыз реставрацияга неме дагы депутаттар дагы ушунда болсо аябай көп айтышты да. А так что аварийный үй экенин, ал үйдө зорго тургандыгы үчүн элдин баарына белгилүү. Бул балдар эгер ушул ордуларга үй салып берсе аябай жакшы болот. Бирок мыйзам чегинде бүгүнкү күндө угуп тургула. Бүгүнкү күндө мыйзамсыз курулуштар боюнча иш алып барып атабыз дейдилер. Мисалы ушунча жылдан бери турган оны западный айтып берейин. Оңой эле узбайм, эң оңойун айтып берейин. Ошо жолдун бою арак сатылып, канча адамдар өлүп, пробкалар болуп атты. Биз кандай кыйналдык ошондо, бүгүн тазалап койдук. Азыр 5 өтүп тазалап атат. Бай линия электроперез высотканын астында торговый точка бар. Ал түшүп кетти, жөнү кесип кетет экен адамдар. Ушул мыйзамдарыбыз бар экен, ушуну аткарып атабыз. Эми 28 үйдүн ичинде топтошуп атабыз. Бул закон ушундай үй боюнча ошого сабыр кылып, катнакай болуп тургула. Эми Кудай буйруса бүтөт. Мына компания, Эмеком компаниясы, культура менен барып сүйлөшүп, өзүнүн баары керектүү коргоозуларын алып, разрешенияларын алып, Кудай буйруса аракет кылышат булар. Мына юристтер бар экен грамотный. Мына ушул юристтер бар, жакшы, баарын кылган. Бизде договор менен чыгарган. Аны түшүнүп атабыз, эжеке, менде бүт маалымат бар. 1 жыл 8 айда булар бүтүп берсе, Эмеком компаниясы төлөп атасыңар. Төлөп бериш керек. Төлөп атасыңар, төлөбөй атасыңар. Окубейт, мен өткөндө Бишкектен чыкты да бар. Министерство культурадан, өкмөттөн чыкты айттым. Ал компания дедим, ушулардын баягы квартираларынан бери бүгүнкүдө төлөп атат экен. Нет, бүгүнкү күндө эмес, 1 жыл 8 ай бизге договор болгон. 1 жыл 8 айдан кийин анан бизге уже төлөп башташат. Ага чейин биздин айткан деп акча эми эжекелер жеңилдиктерди берген. Азыр бизде дагы вот
представитель компании, вот Такнакай оğlu өзүңөр сүйлөшкүлө баштадыңыз. Мыйзам чегинде курулушту жүргүзсүң. Все, точка. Мыйзам бузуулар болсо болбойт. Ооба, эже салтанат. Бирок талап кылып калган кортундуларды бияга алып келсин. Ана курулушту баштасын. Курулушту токтотсун деп прокуратурага ким арыз таштаган? Мен сизге дагы бир жолу кайталап атам. Мына юрист менен сүйлөшкүлө. Бул Минкультуранын Олордун бизге эмне кереги бар? Эмесинде. Мейли, бирок Алтынбек сонун нерселерди айтты. Мейли, сагада ишиңе ийгилип, бирокчу ушул сөзгө тургула. Бул бир. Экинчиден биз азыр муну менен сүйлөшөбүз. Болбосо Минкультурага кошорабыз. Мына дагы бир жолу кайталап атам. Керектүү кортундуларды алып, мыйзамда белгиленген тартипте курулуш иштери башталыш керек. Эгер нарушение болсо, чара көрүнөт анда. Ошон үчүн мына буларды юристтер грамотный экен. Мен көп немелерден буларды курулуш иштерин жүргүзгөн жерлери дагы көп. Кудай буйрса булар чыр даранын ичинде четишип, ал жак менен сүйлөшүп, этаждысындай башкасындай биздин үйчү булардан зависти иштеп Конечно. Булардын собственник булар да. Биздин үй ушунча Собственник Эбакор компаниясы. Сиз келишимди ушулар менен түздүңүз. Все, сүйлөштүк эже. Давай. Курманжан жатка дагы көчөт. Болду эже. Салтанатчы. Ал дагы азыр сотко берип чара көрүнөт. Айттым го 28 үй бүгүнкү күндө ушундай мыйзамсыз башталган экен. Ушулардын үстүнөн иш жүргүзүп атабыз. Сотко берип атат, башка берип. Эми ошол состоянияга жетпесин деп өткөндө унуткандыктан, шап чакырдыктан айттым. Токтотуп тургула балдарды. Законный кылып ишти жүргүзгүлө. Эгер силердин үйүңөрдүн ордуна болбогондо тура түшүнүңөр. Давай. Бияқсы, мыйзамды немеге чүрүп коелу. Баштай берет. Просто булардын иши. Силер вообще чечиңер. Эмполор пут тозгонун токтотсун. Эми эмполорго биз пут тозгонун токтот дегенге биз укугубуз жок да аларга эмполор. Биз үстүнөн арыз таштап ошо эмполорду айтышыбыз. Сиздер жол көрсөтүңүздөр. Биз болушунча тездетип беребиз. Кече мындан келет. Мени өткөздүк. Кече билесиңер, мен жок, берке неме боюнча. БДП боюнча. БДП боюнча биз отурумду өткөздүк. Рабочий комитет түзүлдү. Мен дагы айттым. Таранын ичинде ошол немени аныктап бергиле деп. Буферный зонаны. Аныктап берсе, ошонун негизинде булар документ алат да, уланып кете берет. Документи мындай болуп атат да, шаарда азыр бул кылып атабы? Эртең дагы бирөө чыгып атат дагы. Она эмаком документи жок эле үй салып атат. Мен деле сала берем деп, ал салып атат. Бирин-бири атаң талашып, шаарда бүгүнкү күндө башаламат башталат. Эми сиздерге жергиликтүү бийликтерге ошончо биринчи кайрылганыбыз ушул. Силерди тейлеп туруп жогору жака өтүп кетпейли деп, силерге ошончо кайрылып атабыз. Сиздер көйгөйүбүздү чечкенге жардам берсеңиздер, эми кичине сабырдуулук кылып аз-маз күтөбүз. Бирок көп күтө албайбыз. Күтө албайбыз. Бул жагын да айтып коеюн. Биздин ишибиз боюнча көбүрөөк Бийлеп көчөдө калбайсыңар. Биз дагы мыйзамдуу болсун. Мен аласыз. Көчөдө калбайсыңар Мен айтпайм, мен сапкын эмес. Эже. Заблуждение киргизбей. Мен мисалы бирөөдөн немесе менен ушундай. Мен дагы туганымда селода депутат болуп жүргөн каттырман, партийный каттырман. Мына партийный болгон экенсиз. Мына эжебиз, эмебизсиз. Мындай партийный болсоңуз ушу мыйзамдын эң күчтүү маалында сиз иштегенсиз. Кудай буйрсачы. Союз маалында мына закон болуш керек биздин мамлекеттечи. Законду бузса болбойт. Ошон үчүн ана сиз партийный адам ушундай болсоңуз. Жок, мен айтып атпайм. Мен рұқсат қағаздарын алсын, анан баштайын. Мен айтып атпайм. Мен өзүм көзүмөнөн көрүп менен бар. Ошо документти бүтөргөнчө параллель болобу дегенде болот дегенде мен алдым. Бирөө айтканда? Бирөө айтса, мына айттым мына. Мына ким айткан мына прямой эфирден опять берип атышат. Сиз айтпай атасыз да. Бирөө айтпайм. Айтып, ошондо биз талап кылайлы. Айткан ошол. Мен азыр өзүнө эми айттым.
Десем жоқ, сіз тура емес түшкін алыпсыз деп. Сен меніммен Мына атын айтықшы маған, ошол адамды мына. Яқ вице-мэр, мен заводия ушулар үстүнөн аппараттар. Уже ким не тура емес кылып атканын биз карайбыз. Муну биринчи көрүшүм эле. Айтып, мына атын айтып, биз чара көрөйлү ошого. Биз мына биздин ушундай укугубуз бар. Представление беребиз иштен алдырганы. Башка кылабыз. Мен атын айтсам анда. Всё, аны айта албайсызбы? Айтпаганда. Жоқ, просто мен атын айтпайын дедім эле мыналардын үстүнөн чекет. Болбосо мына атын айтып. Тура түшпөгөн. Мына компаниянын юристи менен Кудай буюрса разрешенияларын алат. Нормально. Эми мынандай. Хорошо, баардыгы неме болот, бүтөт. Баардык нерсе бүтөт. Биз дагы кызга урганат. Акырын телевизордон көрүп чыдабай келип мынаны деп топалаңып атабызбы? Силер ушул шаардын элинин башкы атасысыңар. Ушулардын башчысыңар. Эми силер биздин акыбалыбызды көрдүңөр. Неме кылып силер жардам бердиңер буларга. Жардам беребиз. Ар тараптын сизге жардам бергени ошонун мэриясы даяр, шаардын тургундарына. Эч кыжалат болбогандай. Эч өткөндө бирөөсү келип там ушундай мен жаман болуп атам деп бар айтты. Эч ким көчөдө калбайт dedi. Жардам беребиз dedi. Биз мамлекетпиз dedi. Кыргызстан деген мамлекетибиз бар. Көчөдө калбайт. Бирөө келип көчөдө калдым дейт. Ону Борикердеги үйүбүз бар. Хотя бы ошол жерге апарып беребиз. 3 бал тамагын берет, башка болот. Борикерге алып барып жашаган Жок. Мисалы өткөндө бирөө келип тура ата сиздерге обязательно жардам кылабыз. Эч качан сиз айткан сөзүңүз туура. Мына юрист менен сүйлөшкүлө. Мыйзам чегинде эч жардам беребиз. Айтып атпайбы, мына кече депутаттар чыгып аябай талап коюш. Сасырга сизден интервью алып алчы. Урматтуу достор, азыр биз Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимовдон интервью алабыз. Айтсаңыз эми бул мыйзамсыз башталыптыр бул курулуш, буга кандай чаралар көрүлөт? Эми бул Эмаком компаниясыны bir ай болду, иш чарасы бу жерде строительный иштер башталганга биз келип айтканбыз. Мүмкүн эмес. Ошо силер журналисттер көтөрүп чыктыңар бул вопросчы элге. Буферный зонада турган экен, силер эмнеге мыйзамсыз руксат берип атасыз? Биз мэрия эч кандай руксат кагаз берген эмеспиз буларга. Булар билет. Мен азыр суроо берсем эл төрө эмес түшүнүп калды. Мен ошол сурооду Эмаком компаниясы өкүлүгө бердим эле. Эмнеге силер баштадыңар стройканы? Силер билесиңер что бул жер буферный зонага кирген билесиз го десем, ооба деп мун чыкпай турат. Ошого биз азыр документтерин изучениеге алып атабыз, карап чыгабыз, анан жыйынтыгын айтабыз. Эми бар эле ушундай проблемалар көп болуп атат да. Мисалы, рухсат албай эле баштап алыпчы. Ушуларга кандай чаралар көрүлөт? Же рухсат албай эле баштай берсе болобу? Тура суроо айтып атасыз. Биз азыр биз Ош шаар мэринин саясаты ошондой дагы ошо мыйзамсыз курууларга чек коюшубуз керек. Биз аларга эч кандай уруксат кагаз бербей атабыз. Мен ойлойм, ушу бир чек койсок керек деген оюбуз бар эми. Азыр мына буферный зона деп атат. Бул 4 этаждан ашпаш керекпи негизи? Эми буферный зона дегени бул понятияны мен силерге айтсам, буферный зона деген мына биз ошобузда Сулейман тообуз бар да. Ошо определенный бир жерлерден эгерде биз тоого карасак, ошо тоо көрүнүш керек да. Ошо тоого караган мезгилибизде ошо тоодо тоспаш керек. Бийик зданиялар тоспаш керек да. Ошого ЮНЕСКО келип определять этти, что буферный зона, ал жерге бийик үйлөр курулаш керек деген. Ошого этажностьтен эми кече биз Бишкектен архитектураны өкүлдөрү келди. Ошо биз заказчик, подрядчигибиз ошо определять кылып атканын. Ошолор биз суроо бердик. Ошо этажностьтен определять этип бергиле. Неге бул жерге 3 этаж эмес, 7 этаж эмес, 3 этаж үй салыш керек деген суроолорду айттык. Мен ойлойм, жакын арадын ичинде алар бизге жоопту айтса керек. Анан кече жакында эле көрдүңүз да, бизде жана ПД боюнча журналисттик бүктөө чыкты.
ПДП боюнча да айта кетсеңиз, качан чечилет? ПДП боюнча мен азыр айттым, кече 2 күн бизде Бишкектен ошо именно ПДП боюнча иштеп аткан өкүлдөр келди. 2 күн шаар кеңеш депутаттары менен журналисттер катышты. Биздин мэрия катышып, ошо именно ПДП боюнча сөз болду. Алар бизге ваада берди, ушул жылды аягынга чейин бүтүп беребиз деген ваадаларды берди. Эми биз чогуу иштешип атабыз азыр. Биз бир рабочий группа түздүк, чогуу иштешип, жардам берип, ошону тездетишке аракет жасайбыз да. Sen elde anne zabuzdeniga sağla da. Yok ben zabuzdeniga kılgan Ya alardı bizge karşı kılatasın da. Oşonu mayında olganda men laboratuvarda hemen bulursam. Yo aytdım meriya. Ben brekami aytdım. Жергиликтүү өкүл бизге колдоо көрсөтүп атты. Bunlar aytып атты. Анда ич жебеден алысмын dedi. Баардык мыйзам чегинде отурат. Просто ошого жетпей атабыз dedi. Каалаган нерсеңизге жетпей атабыз да, мисалычы. Sen özün geçe katıştın derige. Katıştım o. Jinge. Bardığını uktun. 2 gün katıştın. Bravo. Ошого элдин заблуждениеге нема кылышпа келесиң? Чоңушка барайлы. Райла. Сизден интервью алып Албайлы. дагы видео алып, дагы суроолор пайда болуп атат да. Айтсаңыз, азыр архитектурадагы шаардык мэриянын өкүлдөрү дагы сиздерди уруксат албай эле баштап алган деп атат. А сиз айтып атасыз, тиешелүү уруксаттарды алып баштаганбыз деп. Азыркы өзүңүз көрүп кеттиңиз, тиешелүү өздөрү деле билишет, прекрасно баарын билишет. 2008-жылы бул сноско кеткен, ошо снос не деп чыккан? Снос бузулсун деп чыккан. Бул жерде жашоочуларды көп жолу чыгарышкан, башка жака көчүрүшкөн. Ошонун негизинде, ошо токтоонун негизинде биз буздук. Бардык талаптарды аткарып, ошонун негизинде буздук. А курууга биз уруксат ала элекпиз, ал эми болот ал. Азыр Ажмуратка айтпадыбы? Бузуусуна да уруксат берилген эмес депчи. Мен кагазды көрсөттүм өзүнө. Кандай десиз? Жок, талаптарды şu снос мына 2008-жылы токтом чыккан, ошонун негизинде талаптарды аткарып бузууга чыккан деп өзүнө көрсөттүм. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Азыр менин сөзүмү төгүнгө чыгартат, эми ал өзүнүн ишкен, өзүнүн оозуна өзү жооп берет экен. Мен болушу. Азыр. Көрсөк болот акметиңизди. Болот. Көрсөк. Өзүңүз да көрдүңүз го, биз уруксат берген эмесмин деп айтып атат. Мына мамлекеттик инспекциясы ошол шаардык регионалдык башкармалыгынын койгон талаптарын сактоо менен бузуу иштерин алып барууну башкармалык белгилейт дейт. Көрдүңүзбү? Биз ошо талаптарды аткарып бул жерде бардыгын буздук. Чоң рахмат сизге. Буну ким берген сиздерге? Архитектура? Архитектура берген эмеспиз деп атпайбы? Көрдүңүз өзүңүз. Эми алганын сөзү. Рахмат. Урматтуу достор, азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле биз Сулайман тоонун жашыл зонасына кирген аймакка курулуп жаткан үйдүн жанында турабыз. Бул жердеги мурун көп кабаттуу үйгө архитектура бузулуусуна уруксат бербейбиз деп берген эмеспиз деп атышат. Ал эми Имаком курулуш компаниясы уруксат берилип, снос боюнча токтом чыккан, ошонун негизинде буздук деп айтып атышат. Эми бул боюнча шаардык мэрияда чара көрө турганын айтты. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай биз ошол буфердик зонада жайгашкан үйдүн жанында турабыз. Мына урматтуу достор,
Бул тууралуу кененирээк дагы биздин Т Медиа KG сайтынан окуй аласыздар.